Адам качан кыйналат? Адам бирөөдө дуурап, бирөөгө жетем деп ойлогондо. Бул дүйнөдө эч качан бирөөдө ээрчибегиле, бирөө дуурабагыла. Ар бир адамдын тагдыры башкача, ар башкача. Бардыгы бирдей боло албайт. Бирөөгө жеткенге сен жете албайсың. Түшүнүңөрбү? Алла Таала ар кимге ар кылдуу рызык берген, ар тараптан берген. Ошон үчүн ар ким өзүнүн рызкысына ыраазы болсун, ошого ыраазы болуп жашай бергиле. Мына ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө чырайлуу кылып айткан. Дүйнөдө жашаганда не кыл деген? Өзүңдүн астыңдагыларды караган деген. Өзүңдүн астыңдан карасаң, Аллахтын неаматтары көрүнөт. Үстүңдү карай берсең, сага эчтеке көрүнбөйт. Ошон үчүн байларды карап жашап эмес, астыңдагыларды карап жашаш керек. Ошондо Алла Тааланын неаматы көрүнөт. Анда жок неаматтар сенде бар да. Көрөсүң, альхамдулилла. Bunun үйü жок экен, менде 2 комната үйүм бар дейсиң. Бул жөө жүрөт экен, менин кичинекей болсо да машинам бар дейсиң. Туурабы? Bunun бут кийими жок экен, менин бут кийимим бар экен дейсиң. Ошон үчүн